Кара Балта шаарындагы бул техникалык тейлөө станциясы башкалардан айырмаланат. Мында техникалык экономикалык колледждин студенттери иштейт. Тагыраак айтканда, алар бул ишканада алган билимдерин иш жүзүндө бекемдешет. Бул жер негизи мен 2-курста жүргөндө бул жер жок курулай элек болчу. Анан биз сырттан окучубуз. Башка лицейлерден, башка колледждерден барып ушул көрүп келчүбүз. Азыр эми ушул бардык шарттары бар. Канчалык бизде мүмкүнчүлүк көп болсо, ошончолук кызыгуу да өсөт да. У нас есть живая практика. Мы здесь на рабочем месте сразу и учимся, и работаем. Здесь происходит ремонт двигателей, основного оборудования, генератора, стартера. Техникалык тейлөө станциясы окуу жай аймагында жайгашкан. Иштин сапатына өзгөчө басым жасалып, учурда туруктуу кардарларын топтоого жетишти. Демилге билим берүү министрлигинин инновациялык долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашууда. У нас повысилось качество обучения детей, они заинтересованы. Бул жакта баардык зарыл жабдуулар коюлду. Студенттер кызыгуу менен окуп, үйрөнүп жатышат. Жумуш үстүндө окуу ыкмасын колго алганы билимдин сапаты байкаларлык жакшырды. Буга чейин практика жүзүндө иштеш үчүн ар кайсы жакка барсак, эми мына өзүбүздө эң сонун шарт түзүлдү. Улучшилось качество практики. Бул мүмкүнчүлүк студенттерге да, окуу жайга да пайда. Маселен, студенттер азыр практикага орун издеп убара болбойт. Ал эми түшкөн каражат окуу шарттарын жакшыртууга, материалдык техникалык базаны жаңылоого жумшалат. 9 миллион сомго жакын каражат офистик жабдуулар, 7 миллион сомдон ашык окуу эмеректерине, андан тышкары окуу өндүрүштүк комплексине 9 миллионго окуу жана өндүрүштүк жабдыктар менен жабдылды. Андан тышкары окуу корпусунун реконструкциясына жана капиталдык ремонтуна 33 миллиондон ашык каражат сарпталды. Өзүбүздүн эксперттерди өстүрүшүбүз керек. Ушул өзүбүздүн эксперттер келечекте толук кандуу. Билим берүү министрлигинин пилоттук долбооруна өлкөнүн ар аймактарынан 8 кесиптик билим берүү мекемеси катышууда. Алардын ар бири окуу өндүрүштүк комплексине ээ жана эмгек рыногунда суроо талаптуу адистерди даярдайт. Кыргыз Республикасы боюнча 8 алдыңкы тажрыйба борборун уюштуруп толук кандуу ишке киргизди. Анын ичинде 2 алдыңкы тажрыйба борбору Чүй областында жайгашкан, анын бирөөсү Кара Балта шаарында жайгашкан Кара Балта техника экономикалык колледжинин базасында, экинчиси Токмок шаарында жайгашкан Токмок колледжинин базасында. Булардын негизги максаттары биринчиден бул кесиптик окуу жайынын башкаруусун жана каржылоосун жакшыртуу. Экинчиден бул окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Долбоор аркылуу колледж компьютер, ноутбук, принтер, сканер жана башка жаңы жабдууларды алды. Ошондой эле жатакана жана окуу корпусу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Отпускаем сцепление, и у нас начинается движение колеса. Кара Балта шаарында квалификациялуу кадрларды талап кылган 32 өнөр жай ишканалары бар. Жергиликтүү өнөр жайды колдоо жана өнүктүрүү үчүн терең билимдүү адистерге муктаждык күч. Бизге бул өтө маанилүү, себеби дегенде биздин ишканаларга бүгүнкү күндө эң жогорку квалификациялык талап менен адистерди даярдашыбыз керек. Ушуга багытталган окуу жай бүгүнкү күндө өз ишин активдүү жүргүзүүдө. Былтыр алдыңкы тажрыйбалуу борбору ачылды. Быйылкы жылы сүт өндүрүү боюнча атайын борбор ачылды. Экономикалык колледжи, тамак аш өнөр жайы, энергетика, экономика жана маалымат чөйрөлөрүндөгү ишканалар үчүн жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого багытталган заманбап көп тармактуу мамлекеттик билим берүү мекемеси. Учурда окуу жайда 800дөн ашык студент билим алууда. Дагы эмнелерди окутулат экен? Iya. Окулачы доклад. Нурайым Бейшеналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.